Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Баарыңыздар бүгүнкү видео сабакка кош келиңиздер. Бүгүн информатика сабагыбызды андан ары улантабыз. Өткөн сабагыбызда биз жалпы объекттер боюнча таанышканбыз. Айлана чөйрөдөгү объекттер боюнча. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы компьютердик объекттер. Биздин сабагыбыздагы эң маанилүү болгон компьютер боюнча бүгүн таанышып чыгабыз. Сабагыбыздын максатында биз 3 максатка токтолобуз. Биринчи максатыбыз бул файлдар жана папкалар. Экинчи максатыбыз файлдын өлчөмү жана операциялык системанын объекттери боюнча карап чыгабыз. Анда эмесе баардыгыбыз сабакка кунт коюп, сабакка жакшылап катышабыз. Файлдар жана папкалар. Бул компьютердин эсиндеги жана дисктердеги баардык программалар файл түрүндө сакталат. Өз кезегинде файлдар папкаларга топтоштурулат. Файлдар жана папкалар маанилүү компьютердик объекттер. Эми бул жактан файлдын аныктамасына көз жүгүрсөк. Файл бул аталышка ээ болгон жана бир бүтүн нерсе катары кабыл алынган компьютердин эсинде узак убакытка сакталуучу информация деп айтсак болот. Биз баардыгыбыз файл дегенде эле күнүмдүк турмушта колдонгон файлдарды элестетишибиз мүмкүн. Бул жакта сүрөттөр чыгып атат, баардыгыңыздар көрүп атасыңар. Бул файлдар биздин сабакка же болбосо биздин компьютердик объекттерге файлдар жана папкаларга мисал боло албайт. Биз файл дегенде эмнени айта алабыз? Биз файл дегенде ушул значокту көрүп түшүнөт экенбиз. Бул жакта папка чыгып атат, эң биринчи эле ошол файлдын эң баштапкы папкалардагы бөлүнүштүрүлүшү. Бул жакта файлдар жана папкаларда аталышты кантип беребиз папкага. Бул жерде биз папкага аталыш бере турган болсок, биз атайын символдор менен беребиз, же болбосо атайын букваларды катыштырабыз. Бул жактан биз эсибизге сакташыбыз керек. Биз колдонгон компьютерлерде атайын Windows операциондук системасы орнотулган. Биз ошол Windows операциондук системасында биз файлдарга же болбосо ошол эле папкаларга ат коюуда биз ушул эрежелерди сактаганга дуушар болобуз. Анткени бул жакта ушул эреженин негизинде файлдарды жана папкаларды өзүнө эсине сактайт. Бул жакта Windows OS'то турат, көрсөтүлгөндө ошол drop белгиси, дана ошондой эле дагы башка кошумча белгилер турат. Бул жакта ушул белгилерди колдонгонго мүмкүн эмес. Экинчи кийинки операциондук система турат, Linux операциондук системасы. Мында болгону бир гана символду коюуга мүмкүн эмес. Бул жакта болгону drop белгисин койгонго мүмкүн эмес. Эми бул жерде файлга аталыш бергенде турат, сүрөттөрүн көрүп атасыңар баардыгыңар. Бул жакта мына мисалы атайын астында эрежелер чыгып атат. Имя файла не должно содержать следующих знаков деп турат. Бул ошол знактарды койгонго мүмкүн эмес дегенди түшүнсөк болот. Эми бул жерде эсибизге сактайт экенбиз, файлдардын көптөгөн типтери бар. Алардын айрымдары төмөнкүлөр болушу мүмкүн. Аткарууга даяр болгон программалардын камтыган файлдар. Алар com, exe бул узартылыштарды боюнча билсек болот. Жана ошол эле тексттик документтердики бул текстти документ же болбосо RTF ушулар. Жана графикалык сүрөттөр булар болсо JPEG же болбосо GIF форматта. Ушул форматтын баардыгы бул картинкага тиешелүү форматтар деп айтсак болот. Жана биз добуштукка деле келип карасак, добуштукта баардыгыбыз угуп жүргөн ошол аудио запистер жана музыкалардын баардыгынын өзүнүн форматтары бар. Бул жакта турат MP3, ошол эле WAV жана MIDI. Эми бул жерде компьютерге тиешелүү типтердин ошол программалардын типтери турат, бул жакта түрлөрү турат. Баардыгыбыз көрүп атабыз. Эми ар бир нерсенин өзүнүн өлчөө бирдиги бар. Бул мисалы суюктукту биз литр менен, салмакты килограмм менен өлчөйбүз. Ошондой эле информациянын өлчөө бирдиги бул бит деп аталат. Компьютер байт менен эсептейт. Анткени бир символ 8 битке же болбосо 1 байтка барабар деп айтсак болот. Эми бул жерде файлдын өлчөмү компьютердин эсине кантип сакталат?
ошол жөнүндө баардыгыбыз конт коюп карасак, ошол ар бир биз компьютерге баскан тамгалардын баардыгы кантип компьютердин эсине сактап жазып калат, ошону карайбыз. Файлдын маанилүү мүнөздөмөсү анын өлчөмү. Файлдын өлчөмү кайсы бирдиктер менен туюнтууларын билели. Ал үчүн компьютердук эс тутумун бирге карайбыз. Анын чакмак сызыктуу деттердин барагында элестетүүгө ыңгайлуу. Бул жакта мына чакмактар турат. Бул жакта азыр мен силерге 8 биттүү көрсөтүп берем. Мына баардыгыңар карап турсаңар. Бул жерде 8 чакмакчаны биз ошол 1 байтка теңеп атабыз. Компьютердин эсинин ар бир клеткасы 1 бет деп аталат. Көрдүңөрбү достор? Каалагандай бир символду бул тамгалар же болбосо цифралар же болбосо тыныч белгилер толукташы мүмкүн. Ошондо бир символ бул 8 битти же болбосо 1 байтты талап кылынат. Мына баардыгыбыз көрдүк. Бул жакта 0 жана 1 деген цифралар менен камтыйт. Экилик код деп айтсак болот. Эми андан ары, мисалы информатика сөзү 11 символдон турат. Ар бир символду сактоо үчүн 8 бит эс талап кылынат. Демек, бул сөздү 80 бит же болбосо 11 байт өлчөмдөгү файлды сактоого болот. Файлдардын өлчөмүн ар кандай информацияны ташуучулардын көлөмдөрүн туюнтуу үчүн килобайт, мегабайт, ошол эле гигабайт сыяктуу ирирээк бирдиктер колдонулат. Бул ошол өлчөө бирдиктерин андан ары жогорулап деңгээлүү өсүүсү деп айтсак болот. Бул жакта турат, мына баардыгы бул жакта атайын көлөм байты, ошол эле квадраттар менен көрсөтүлгөн, эң ушул килобайт, мегабайт, гигабайт жана эң аягы терабайтка келип токтоп атат. Эми андан ары бул жерде мисалга өтсөк, компьютерде терилген китеп 150 барактан турат. Ар бир бетте 40 сап жана ар бир сапта 60 символ бар. Китептин маалыматтын көлөмү канча? Достор, ушуну ойлонуп көрсөк баардыгыбыз бул жакта канча ошол маалыматтын көлөмү канча болушу мүмкүн? Бул жактан биз ошол эсептеп чыгарып көрө турган болсок, 40ты биз ошол 40 сапты биз 60 символго көбөйтө турган болсок, бул жакта 2400 деген келип чыгып атат. Демек, биз ошол 2400дү 150 баракка көбөйтө турган болсок, бул жакта чыгып атат. Көрдүңөр достор, 360 000 көлөмдү түзүп атат. Мындай айтканда, бул 36 мегабайтты айтсак болот. Эми бул жерде суроо, бир символ 1 байтка барабар болсо, анда информатика деген сөздө канча бит информация бар? Баардыгыбыз ойлонуп көрсөк, канча болушу мүмкүн? Биз өткөн слайдтарда баардыгыбыз карап чыкканбыз. Ошондо 88 байтка барабар. Эми бул жакта 4 мисал, ушул 4 мисалды силер тетрадьтарга жазып, ошол аткарышыңар керек. Бул жерде электродинамика компьютердин битин аныктайсыңар. Экинчисинде 2,5 мегабайтта канча килобайт бар деп турат. Үчүнчүсүндө 0,7 килобайтта канча байт бар деп турат. Жана 4 гигабайтта канча мегабайт бар деп турат. Ушуларды тетрадьтарга чыгарып эсептеп, кошумча тапшырма алып аткарабыз. Эми бул жерде кийинкисинде операциялык системанын объектилерин карап чыксак. Операциялык системанын жумушчу стол, тапшырмалар панели же болбосо документтердин жана папкалардын тиркемелерин айтсак болот. Бул ушул рабочий столго тиешелүү атайын ярлыктарды айтсак болот. Ошол эле атайын терезечелерди айтсак болот. Эми бул жерде силер үчүн суроолор жана тапшырмалар, ушул суроолор жана тапшырмаларды баардыгыбыз аткарышыбыз керек. Бул жакта ошол файлдар боюнча ошол эле биз өткөн өлчөө бирдиктери боюнча жана операциялык системанын кандай жайгашуусу боюнча бул жакта турат. Ушул тапшырмаларды баардыгыбыз аткарабыз. Сабакта бүгүн биз көп нерсени карап чыктык. Ошол компьютерде эң маанилүү болгон файл жана папканы карап чыктык. Жана операциондук системанын рабочий стол же болбосо жумушчу столду карадык. Эми үйгө тапшырма бул жерде турат. 3 тапшырма, ушул 3 тапшырманы баардыгыбыз аткарабыз жана андан мурунку кошумча тапшырмаларды чогуу чыгарып аткарышыбыз керек болот. Бүгүнкү сабак силерге түшүнүктүү болду деп ойлойм. Анда эмесе кийинки сабакка чейин баардыгыңыздар жакшы калыңыздар.